Ондогон уналар, үйлөр, жарым миллион сомдук таажы улуттук коопсуздук кызматы маркум Кримтөбөл Камчы Көлбаевдин мүлктөрүн көрсөтүп, карапайым калктын оозун ачырды. Курулуп жаткан эки гана имаратта Көлбаев 700дөн ашык патерге ээ болсо, бардык мүлкүнүн алдын ала жалпы баасы 1 миллиард АКШ долларын түзгөн. Ал эми соц тармактын колдонуучулары Көлбаевдин байлыгы менен Кыргызстандын карызын жапса болчудай деп эсептешүүдө. Интернет колдонуучулардын бири чириген бай деген сөздүн маанисине эми жеттим окшойт. Айтамда эмне үйүм жок деп жүрөм. Көрсө кайрандар карабашын эле 700дөп алып алышкан турбайбы деп нааразы болсо, дагы бири Кыргызстандын карызын жапса болчудай экен деген пикирин калтырган. Ошондой эле журналист Токтосун Шамбетов Кыргызстандагы мен бай деп жүргөндөр УКМКнын видеосунан кийин итке минген кеде эле экенмин деп олтуруп калган го деп оюн айтса, айрымдары Кыргызстанга көрүнүктүү айрым атка минерлерди Көлбаевдин байлыгын көрүп уялып жатышса керек деп шакаба кылды. Райым Бабанов, Салымбековдор тиги видеону көрүп уялып жатышса керек деген интернет колдонуучусу. УКМК жарыялаган видеонун ичинде Көлбаевке таандык делген алтын менен бриллиант кошулуп жасалган 500 000 долларлык таажысы көзгө түштү. Журналист Гүлжан Каримовна Көлбаевдин коронасын албашы керек, ал деген белектесе, башкалары камчы бураттын коронасы го, жанагы баш тартып жаткандар бармагын тиштеп жаткандыр деп жарым миллиондук таажыга пикир калтырышкан. Мындан тышкары курулуш компанияларынын бири Кут курулуш компаниясынын жери дагы Камчы Көлбаевке тиешелүү экени айтылып жатат. Ал ортодо Улуттук коопсуздук комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиев Facebook баракчасына билдирүү жазып, аны криминалга акча берүүнү токтотууну ким токтотпосо кошо жоопко тартыларын эскертти. Бизнесмендер, чет өлкөлүк инвесторлор, ресторандардын, базарлардын ээлери, базарларда олтурган жарандар, баарыңарга кайрылабыз. Эми баарыңарга эскертебиз. Мындан ары Крим чөйрөсүнө бергендерди да, Крим чөйрөсүмүн деп барып кимдир бирөөлөрдү коркутуп акча алгандарды да жазалайбыз, деди ал. Соц тармактын колдонуучулары Ташиевдин пикирин көз жаздыңда калтырышкан жок. Бири төраганын ишин туура десе, бири Ташиев токтон албай жатканын белгилеп, учурда бийликтеги айрым атка минерлердин атын атап, аларды да текшерүүнү талап кылды. Интернет колдонуучусу журналист Канышай Мамыркулова Ташиев токтон албай жатса, Акылбек Жапаров, Арзыбек Бурканов, Нурлан Сулайманов сыяктууларды дагы текшерсин. Ошондой эл ишенет деген өңдүү пикирин калтырса, журналист Сыргак Бактияров генерал Камчыбек Ташиев мен бандитмин дегендердин түшүнө кирип ататко. Отунбаеванын учурунда опугу менен кичине күрөш жүрүп, андан бери аралашып эле жатып калган болчу, деди ал. Дагы бир интернет колдонуучусу Жомок айта берет, кайта берет деген оюн калтырган. Буга чейин маалымдалгандай, үстүбүздөгү жылдын 4-октябрында куралдуу каршылык көрсөтүү учурунда уюшкан кылмыштуу топтун башчысы Мыйзамдуу Ууру аталган Камчы Көлбаевке ок атылган. Нурпресс маалымат борборунда эмне кеп берүүсү болду. Кийинки көрсөтүүгө чейин аман туруңуздар. Нурпресс чындыктын изи менен.